Бишкекте Союз доорунда жарык көргөн тирүү тарых аталышындагы ретро унаалардын көргөзмөсү болуп өттү. Аталган көргөзмөгө репликалар үлгүсүндөгү 1905 жылы чыккан уна жана 1960-1989 жылдар аралыгында СССР доорунда жарык көргөн 28 унаа катышты. Наша акция, она ежегодная, то есть в течение 7 лет мы проводим подобную акцию 1 и 9 мая. Биз уюштуруп жаткан тирүү тарых акциясы Бишкекте акыркы 7 жылдан бери өтүүдө. Бул акцияга катышууга 64 адам өз каалоосун билдирген. Бирок айрым шарттарга байланыштуу 28 адам гана катышты. Ал эми 9 майда өтүүчү көргөзмөгө 64 адамдын катышуусу күтүлүүдө. Иш-чаранын негизги максаты азыркы жаштарга аз да болсо ата-бабаларыбыз айдаган унааларды жана Союз доорунун тарыхын унаалар аркылуу жеткирүү. Советских времен. Иш-чаранын уюштуруучусунун айтымында, көргөзмөгө катышып жаткан унаалардын тетиктери бир да жолу алмаштырылган эмес. Заводдон кандай чыккан болсо, ошол бойдон сакталып келген. Ал эми унаалардын абалы жана тетиктери атайын комиссия аркылуу текшерүүдөн өткөн соң гана көргөзмөгө катыша алат. Көргөзмөдө комиссия тандаган жана коноктордун сүмөнчүгү деп табылган унаалардын ээлери сыйлуу белектер менен сыйланышат. Этот автомобиль 1965 года выпуска. Бул уна 1965 жылкы. Биздин учурубузда мындай машиналар аябай популярдуу болчу. Азыр шаар аралап айдап бара жатсаң, элдин баары сени карап кол булгалашат. Анткени аларга бул эски уна кызык көрүнсө керек. Ал эми мунун баасы 3-4 миң доллар. Ичи да кенен, айдаганга ыңгайлуу. Азыр машинаңды мага сатпайсыңбы деп сурап жаткандар көп. Автомобиль, многие хотят переделать его. Медальдын да эки бети болот дегендей. Кээде мына ушундай эскилиги жеткен унаалар Бишкектин көчөлөрүнүн так ортосунда токтолуп, оңдолуп да жатат. Анан албетте мындай машиналар башка унаалардын жүрүшүнө дагы тоскоолдук жаратпай койбойт. Бирок Совет бийлигинин учурунда чыгарылган унаалар Союз доорун көрүп калган адамдардын эсине анын жаштыгын салып, кубаныч тартуулап турса керек.